28 апрелден 30 апрелге чейинки кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жанжалдан улам жабыр тарткан баткендик тургундарга Москва шаарындагы «Менин укугум бар» жана «Мен макул эмесмин» кыймылдары демилгелеп жиберген белектери өз дарегине жетти. Эске сала кетсек, буга чейин Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров Баткенге жардам акциясынын 3 бөлүгү Москва шаарынан барат экендигин белгилеген. Мен ушу ар бир сиздер кайдыгер эмес болгон азаматтарга рахмат айткым келет. Мына Москвадагы, Россиядагы иштеп жүргөн биздин азаматтар, мына «Менин укугум бар» деген кыймыл, «Мен макул эмесмин» деген кыймыл, Бүтүн Кыргызстандын активисттери бардыгы бир атанын бир эненин балдарындай болуп жыйылып, 1,5 миллион сом акча жыйнап, агай ушуну сиз өз колуңуз менен тапшырып берсеңиз деген суранычын аткарайын деп келип отурат. Ошол жерге барып берсек болот эле, бирок мен ден соолугума байланыштуу. Эми аны башкалардай болуп ичиң ооруп калса дагы мен үчүн бата кылып койгула дей тургандардан эмеспиз биз. Биз тишибизди тишибизге каткан болсок дагы, көңүлүбүз чөгүп турса дагы аны сыртка билдирбестен күлүп жайнап, эч кимге марал келбей тургандай кылып жасап кетишибиз керек. Анан мен Рахман эке менен, Аксакал менен акылдашып, Мирлан менен, биздин оштогу жаш жигиттер менен, кыздар менен акылдашып отуруп, ушундай чечимге келдик. Бир күн барып көрүп келгилечи, себеп мен ар кандай маалымат угуп атам. Баягы тамак аш болсун деп жиберген анча-мынча сабыз, пияз, картошкалардын баарын кымбаттуу Лейлектен келген азаматтарыбыз. Кыргытып аткан күндөрүңөр бар экен. Таштап аткан жерлериңер бар экен. Көктөп кеткендери бар экен. Неден кабар берет? Кыргызстан кайдыгер болбой, ошончо нерсени жеткирген экен. Ашыгы менен жеткирип коюп туруп ыраазы болуш керек. Өкмөттүн бир тыйын тиешеси жок ага. Карапайым калктын көрсөткөн көмөгү ошол. Дагы маалыматтарды уктук. Жиберилген жардамдар толук жетпей атат. Ал бизге өнөкөт, көнүп калганбыз. Өнөп калмай адатыбыз бар. Алып калмай, пайдаланып калмай адатыбыз бар. Мен ошон үчүн жигиттерди жибердим. Ар бир үйгө кирип, Эшмат сага бул керекпи, Ташмат сага бул керекпи, билип чыккыла, ошого жараша биз көмөктү берели. Себеп биздин мусафир болуп, ошол жакта иштеп жүргөн жигиттерибиз менен кыздарыбыз жиберип атат. Алардын ар бир сому биздин Кыргызстандагы жашап аткан азаматтардын 100 сомунан кымбат. Себеп алар бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөт. Ар кандай жумуштарды аткарып, өздөрүнүн курсагы тойбой атса дагы өздөрүнөн жулуп, балдарын оозунан жулуп, ошону топтоп 3 күндүн ичинде 1,5 миллион сом жиберип атат. Не дешибиз керек биз аларга? 1000 жолу таазим айтышыбыз керек аларга. Биз ар бир тыйынын, ар бир сомун даректүү жеткиргенini милдеттеме алабыз. Ар бир кишиге даректүү жетет. Мен өткөндө кайрылуумда айттым эле. Бул биздин акыркы көмөгүбүз эмес, бул көмөктөр уланат деп, ар кандай жагдайда уланат. Бул чырдын башы эми башталат. Көмөк кандай кетти, канчага кетти, кимге жетпей калды. Мына ошондо маалымат, туура маалымат жеткирип бериш бул өтө чоң иш болот. Биздин азамат жигиттер, кыздар ушунун аркасында иштейбиз. Көзөмөлгө алабыз. Анын курулушу кандай жүрүп атат? 2 жылдан кийин ал пайдубал каяка кетет? Эгер үйлөр жарылып калса, аны ким кайра калдына келтирип берет? Ушул сыяктуу маселелер өтө оор жагдайлар. Эгерде мына биздин ошол Москвадагы жүргөндөр ушунан бизге тапшырып, өзүңүздөр жеке колуңуздар менен бериңиздер, кааласаңыздар биздин партиянын атынан бериңиздер дегенине карабастан келип отуруп, болбосо муну деле биз
айтпай дебей, алып барып эле үйлөргө түшүрүп койсок болот эле. Бул биз үчүн керек эмес, бул ошол Москвадагы жүргөн биздин азамат кыздарга, жигиттерге керек. Макулсуздарбы? Кандай дейсиздер? Ушул көмөк туура болдубу? Же акчалай берилгени жакшы белем. Барыңыздарга чоң рахмат, ушунчалык колдоп, кайдыгер карабай жардам колун сунуп атканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардык нерсе жетиштүү, жети областтан барып жатат жардамдар, бардыгы жетиштүү. Продукта, кийим кече, төшөк бардыгы бар, Кудайга шүгүр, бардыгы жетиштүү. Ошол продукталарды жеткен мөмө жемиш тамак ашка керектүү нерселерди сакташ үчүн ушул нерселер биздин территориянын абасы өтө ысык болгонуга байланыштуу сакташ өтө кыйын да. Бул кылганыңыздар өтө туура болуптур. Мен сиздерди колдойм. Ыраазычылык билдиребиз. Ушу чет жерде жүргөн мекендештерибизге иштерине ийгилик каалайбыз. Үйлөрүнө эсен аман бала чакасынын алдына келсин. Элибизде тынчтык болсун. Эч кимдин башына мындай күндөрдү салбасын. Рахмат сиздерге. Биз өтө ыраазыбыз. Мына жеткилардан канча деген жардамдар барды. Кылган жардамыңыздар үчүн ыраазы болуңуздар. Бизге мына бизди берген болсоңуздар, сиздерге Алла Таала миңди берсин. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Ушу Лейлек районунун Кулундай айыл өкмөтүнүн Максат айылынын тургундарынын атынан ыраазычылык билдирип кетебиз сиздерге. Чоң рахмат. Жакшылыктарга, тойлорго бүлүшүңүз. Аталган акцияда топтолгон каражатка жабыр тарткан тургундардын эң керектүү делип, өздөрү суранган буюмдарын алып берүү максаты ишке ашып, мекендештерге жана жардамдын демилгечиси болгон Бүтүн Кыргызстандын кош канаты аталган «Менин укугум бар» жана «Мен макул эмесмин» кыймылдарына жергиликтүү тургундар батасын берип, жакшы тилектерин айтышты. Кече күнү сиз айткан берген холодильниктерди өз ээлерине эң муктаж, кыйынчылыгы, турмуш шарты оор адамдарга бардыгына жеткирдик. Ошо мына балдарга дагы рахмат, силерге дагы, булар дагы көрүштү, билишти бардыгы. Биз эми кандай десе, биз эми алып келип тапшырга деди, силер күбөсүңөр да бул жердин жергиликтүү тургундар. Бизге жанакындай нерсени айтканда, ар бир үйгө киргизип, точкага сайып, текшерип, өткөрүп беребиз. Кудай буйрса болушунча биз ар бир үйүнө киргизип, үйүнүн ичине киргизгиче жетиштик да. Ушундай болду да туурабы? Анан бар. Бардыгын таратып бүттүк, акыркы муздаткычты азыр таштап атабыз. Ушул менен бүгүнкү биздин ишибиз бул жакка болгон, Максат айылына келген күнүбүз бүгүнкү күн 16 май 2021 жыл. Адаф Кипсанбаев, сиздин айткан бизге дайындаган ишиңизди ушул менен биз жыйынтыктайбыз. Сизге ыраазычылык жана сиздин колдоочуларыңызга баарына ыраазычылык, тапкандарына береке берсин, Кыргызстанга аман эсен жеткизген болсун. Allah razı olsun. İlahim aman başlarınız, aman altın başlarınız aman olsun. Din sağlıklarınız yaxşı olsun. Pencerleriniz sağ olsun, belleriniz İlahim esrasın. Hiç kaçan uruş janjal bo'lmasin, tinchlikda yashaylik. Sizlar bizlarga yordam qilgan bo'lsangizlar, bir bersangizlar ming bersin ilohim. Pencerleriniz sağ olsun, salomlar, makonlaringizga yetib olinglar. Rahmat. Yaxshilik bo'lsin, jamoatni ko'rganimizlar ordayim, yaxshiliklar bo'lsin. Marifka şu men niyet qilmışlar, niyetiga jetsin. Kırgızlardan, Kırgız elim, Kırgız vatanımdan, bağrıdan Allah razı olsun. Bizge oşonça yardım verdinizler. Rahmat sizlerge, bağrınızlarga rahmat. Maksat ayıldan, bağırdığınızdan rahmat sizlerge. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat. Dinç Allah razı olunuzlar, olsun. Marifka'ya hop kigalari hammaga rahmat. Xudo xolasa, inşallah. Yaxshilik kunlar bo'lsin. Rahmat, Allah razı olsun. Sizlarga cho'ng rahmat. Bizga Adaxon Madmatovning shu bergan xabarga cho'ng rahmat. Rozichilik bildiramiz. Bar bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.